Бул көп кабаттуу үйдүн чатырынан кечээ эки өспүрүм кыз боюн таштаган. Алар Ош шаарындагы Карл Маркс мектеп гимназиясынын 7 классынын окуучулары болгон. Боюн таштагандардын бири окуя катталган жерде мерт болсо, бири бүгүнкү күндө оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүнкү күндө акыбалы өтө оор. Кечээ келгенде мындан да оор болчу. Бүгүнкү күнгө акыбалы жалпысынан айтканда оор. Бүгүнкү күнгө дагы кайра консультация детский областной больницадан бейтаптын жашы 13 жашта болгон үчүн бизге эмеге леченияга консультацияга келип атышат детский областнойдон. Ал жактан травматолог, нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог келип атат. Бүгүнкү күнгө дагы чакыртканбыз консультацияга. Жалпысынан акыбалы бүгүнкү күндө ошол боюнча оор боюнча калууда. Эсиңиздерде болсо, бул убакка чейин сөз болгон мектеп гимназиясынын да бир окуучусу боюн таштап каза болгон болчу. Бул көрүнүш аяланбай кайталанышы өкүнүчтүү жагдайлардан, өз өмүрүнө кол салган көрүнүштөрдөн арылтуу үчүн шаардык бийликке сунуш берилгенин психологдор айтып келишет. Биз мына биздин жаңы мэр Алмазбек Мамбетов келген учурда биз ошол Оштогу бүт эл аралык уюмдар бизде гуманитардык форум деп коебуз. Ошолор топтолуп туруп жолугуш өткөргөнбүз. Ошол жерде мен сунуш бергем. Алмазбек Мамбетов, биз ар бир мектепке Бишкек шаарындай кылып штаттар ачышыбыз керек, психолог штаттарды. Соцпедагогдун анын иши башка, анын критериясы башка, анын өзүнүн аткарган миссиясы башка деп. Алмазбек Мамбетов дароо эле макул болгон. Албетте бул боюнча маселе жок деген. Себеби дегенде өзүңүз билесиз, бул министрликтен мындай штаттар болбогондон кийин шаардык бюджеттин эсебинен бул штаттар ачылыш керек. Акыркы убактарда өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка жана ар кандай терс көрүнүштөргө кадам таштап жатканы мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуучу жагдай. Маселен, ар бир өспүрүм жаш курагына жараша, андан сырткары жашоонун ар кандай өйдө ылдыйынан улам өз өмүрүнө кол салуусун алдын алуу үчүн жеке мектептер сыяктуу психологдор үчүн атайын штат ачуу керектигин эскертишүүдө. Биздин жеке мектептер менен мамлекеттик мектептердин айырмачылыгы бар да. Жеке мектептерде мына Купуев мектеби бар, азыр академия деп коет. Ал жерде атайын Москвадан келген психолог иштейт. Биздин ошол эле Кембридж жеке мектебибиз бар. Ал жерде бизден бүтүрүүчү Наташа кызыбыз иштейт. Ошол эле мектептерди мен билген көп мектептерде биздин психологдор иштешет. Жеке мектептерде алар жумасына 3 жолу, 2 жолу өздөрүнүн расписаниялары бар, ошол жадыбалдар менен барып балдар менен иштеп турат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы сабакты мыктуу окуган окуучулардын суицидке барып жатканын түшүнө албай келишет. Ал эми ар бир окуучу менен өз алдынча иш алып барбаса да тарбиялык сааттар, соцпедагогдор иштеп жатканын айтышууда. Анан бул кыздарыбыз деле ошол эле мектептен болуп атат. Ал балабыз 8 класстын окуучусу болуп атат, бул кыздар 7 класстын окуучусу болуп атат. Булар деле ошол жакшы эле үй бүлөдөн, жакшы тарбия көргөн. Анан булар да жакшы окуган. Класста дагы классташтары менен сүйлөшкөндө булардын өздөрүнүн аброю бар. Анан классында дагы балдар сыйлаган, урматтаган кыздар. Класс жетекчисинин сөзү боюнча дагы булдар жакшы окуган. Анан мындай тарбиялуу үй бүлөдөн өздөрү да тарбия көргөн кыздар. Мындай ишке барат деп алар да эч качан ойлогон эмес. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жаткандыгын жана тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн көп жагдайлар ачылбай тургандыгын айтып келишет. Бүгүнкү күндө мектеп жамааты жана мектеп окуучулардан тактоо жана иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлашууда. Эскерте кетсек, жыл жаңыргандан бери Ош шаарында өспүрүмдөр арасында 2 суицид катталып, андан 2 өспүрүм каза болсо, бүгүнкү күндө бирөө облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө. Таткашабдан Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс.